Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер акыркы кабарлар лайв каналын көрүп жатасыздар. Сиздер бул канал аркылуу пайдалуу маалыматтар жана ошондой эле мекенибизде болуп жаткан акыркы жана дүйнөлүк жаңылыктар менен тааныша аласыздар. Андыктан биздин канал менен бирге болуңуздар жана подписаться кнопкасын басып коюуну унутпаңыздар. Сиздер менен мен Нурислам Омаров. Бишкек Нарын Тору-Картууна жолундагы жол транспорт кырсыгынан кийин 5 киши ооруканага жеткирилди. Алардын экөөсү жандандыруу бөлүмүнө жаткырылды. Маалым болгондой, аталган жол кырсык 10 ноябрда болжол менен саат 15:00 Саргоо аймагында болуп, автоунаанын айдоочусу ролду башкара албай калган. Аны кесепетинен унаа жолдон чыгып, оодарылып кеткен. Азыркы тапта бул жол кырсыгы боюнча текшерүү иштери жүрүп, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Нарын облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын штабынан тастыкташкандай, 2018-жылдын 10 ноябрь күнү саат 15:20 Бишкек Тору-Карт жолунун 387 чакырымында Toyota үлгүсүндөгү автоунаанын 1997-жылы туулган айдоочусу ролду башкара албай калган. Натыйжада жеңил унаа жолдон чыгып, ала салып кеткен. Анын кесепетинен жүргүнчүлөр 1998-жылы туулган ЭБ 2006-жылы туулган А кызы М Ат Башы райондук аймактык ооруканасынын хирургия бөлүмүнө жаткырылган. Ал эми 1992-жылы туулган НМ 1996-жылы туулган Аты кайра жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Айдоочу жабыр тарткан эмес.